Орсыноолор келгенде алгач кимден кеңеш аласыз жана кимдерден өзүңүздү мындай түздөө үчүн атайын балким аалымдар болушу мүмкүн, өзүңүздүн мыкты агалар болушу мүмкүн. Кимдерден кеңеш алып турасыз? Орусуна келгенде биринчи очередь өзүмө сурарым. Мен дайым өзүмө сурарым да. Не дегенде мен кайсы жерде катачылык койдум, эмне себептен мага нерсе келип атат депчи. Анан кийин суроо сөзсүз түрдө жооп табылат. Жараткан аны сен кандай аң сезим ойготосуң, кандай жол менен чечесиң, жараткан баш сыноо берет да. Ошого карата биз кичинекей кезден билсеңиз керек, Дастан медиа ошондой эле жакшы бир инсандар бар кругумдачы, агайын. Ошо инсандарга кээде ачылбаса мага чейин мен үйдөгүлөрүмө кайрылам. Апам менин кеңешчим, жана ошондой эле бизде аалымдар бар, шейхтер бар, биздин устаттар бар. Ошолорго кайрылам. Алар айтат, биринчи очередь сен бар, 2 рекет намаз окуп кел, анан кийин биз сүйлөшөбүз. Мен сени баян айтып берем, эмне кыласың, тигине кыласың. Мен мечитке барып көп ойлондум. Мен интервьюда айта бербесин, идеалдуу депчи, биз буга чейин айткан эмеспиз. Бул ачык маек болуп аткан себептен мен жан дүйнөдөгү болгон нерсени сөзсүз түрдө айтайын аткан. Баягы бул өмүрдө идеалдуу инсан жок. Идеалдуу инсандар болсо да биз көргөн жокпуз да, сөзүн ачык айтайын. Кудайга шүгүр, идеал болбосок да ошо идеалдуудай жашайлы. Анткени бул өмүрүбүз кыска, таза жашасак, чынчыл жашасак, сөзсүз түрдө биздин дагы доор келет. Менде андай учурлар көп болот. Баягы көп иш кылсам, көп совет керек болот экен да. Көп кеңеш керек болот экен. Ошондой учурларда кимден сурайсың? Байдан сурасаң, бай бир тараптуу жооп берет экен. Ал кандай жооп берет? Ал ошо өзүнүн ийгиликке жеткен, Кудай Таалам өзгөчө бир берген удачаларганын негизинде гана айтып берип коет экен да. Себеби бул байлыкта бул неамат да, Кудай Таалам өзү берип коет. Сен каалабасаң деле байып кетесиң да. Ал адам ошондой бир үстүртөн жооп берип коет экен. Алымдан сурасаң, динге коюп туруп, жакшына кылып түшүндүрүп берип коет экен. Бирок негизи жашоодо кимден сурайсың деп айтып атсаңыздар, анда бизде бир Ильяс деген ушундай бир агабыз бар. Ал агабыз ушундай бир жашоодо аябай кыйынчылыктарга көп жеткен, көргөн адам да, башынан аябай кыйынчылыктарды көп өткөн, байкушум семьялык жагынан да ажырашып, ушундай бир аябай кыйынчылыктарды көп өткөн. Эми айтып берсе, ушундай бир жүрөгүм ушундай бир эметет да, боорум аарыйт. Бирок мен эмне үчүн бул кишини айтып атам? Анткени бул киши ошончо кыйынчылыкты башынан өткөргөндүктөн ошол сени түпкүрүңөн түшүнөт да. Сен сүйлөп атканыңда сенин ичиңдеги болду, жанагы ооруну сезе билген адам да. Анан ошол адам өзүнү ошол оорудан алып чыгып кете албаса дагы, сени ошол оорудан чыгарып коет да. Мен ошондуктан көпчүлүк учурда ушундай бир агамдан сурайм, анткени ал өзү кетирген каталарды ачык мага айтат да. Мен ошо каталарды кылгандыгыман мен могу нерселерге жетпей калгам деп, ошол мен могу ошибканы кылгандыгым үчүн могу балеге кабылганмын. Мен могу нерсени кылбай кол койгондугумдан момундай ийгиликтен кур калганмын деп ошону ар бирин бизге ушуну түшүндүрүп берип жатат. Чындыгында ал адам, сага кеңеш берген адам, кээ бирөөлөр айтып берет, жана ийгиликтүү адамдардан кеңеш сураш керек деп. Мен буга кошулбайм. Эмнеге дегенде, ушу ийгиликке жетпей калган адамдар деле өзүнүн жашоосунун мыкты сага кеңештерди берип коет да. Ошон үчүн мен ошо бир агам бар, өзүнчө бир психолог болуп калган жашоодо, анткени көп элдер менен сүйлөшөт ал киши. Ошо жана айткандай эле өзү байкуш кыйынчылыктан чыга албай жүрөт, бирок көптөгөн ушу жаш уландарды, жаш балдарды Москвада жакшы туура кеңештери менен жакшы жака коюп келет да, направление берип. Мен негизи бат ачууланып кетем. Бат ачууланам, бирок ичиме аябай ушу ичиме катып жүргөн нерсем бар. Бирок аябай бат ачуулансам, ага бир жаман нерсе айта албайын деп туруп, өзүмдү өзүм басып, жутуп, ошентип нар жака кетип жататым бар. Анан ошентип жүрүп, бул көрсө не болот экен да, мындай адамга оор келип калат окшойт болмойм. Акыры барып стресске алып келет окшойт менимче да. Мен бирок ушундай бир өзүмдүн нем бар. Эчкимге айтпайм. Апама да айта албайм, дей албайм, бөлүшө албайм да, ушундай болуп атат деп. Апама чекесин айтам, мындай өтө улуттуу темаларды, мен кыйнаган өтө суроолорду бере албайм. Устаздарга да айта албайм ан нерсени, досторума да айта албайм, эч кимге айта албайм.
бирок бир нерсем бар. Өзүмдө перезагрузка деген нерсени коюп алгам өзүмө. Ал перезагрузка бүт баарын таштайм. Барам, китебимди көтөрөм, жай намазымды алып алгам, тоого чыгып кетем. Бир жака чыгып кетем. Барам, каалашымча ол жерде турам, ибадатымды кылам, китебимди окуйм, чыгып алып кыйкырам да. Өзүм ушундай перезагрузка деген нерсем бар. Адамда ушундай нерсе бар эмеспи, мисалы. Эркектер экиге бөлүнөт экен, менимче ушундай деп койдум. Мен өзүм экиге бөлүп койдум өзүм эле, билбейм, бирок чындыгы адам эч кимге айта албаган нерселер боло турган болсо, стресске түшүп депрессияга түшкөн эркектер боло турган болсо, ошо эки нерседен болот экен деп ойлоп койдум. Эки жака бөлүнүп кетет экен деп ойлойм. Стресске, депрессияга түшкөндө бирөөлөр жатып эле уктап калат экен. Только уктап калат экен, көп уктап калат экен. Эчтеке кылбай эле ушинтип чөгүп кетет экен да. Экинчиси бар экен, ичип кетет экен, чегип кетет экен, бузулуп кетет экен, ушундай болот экен. Эки түргө бөлүп койдум да. Мен ошолор баягы уктап кете турганда ошакка кирем да мен. Баягы чөгүп кеткен учурда уктап калам. Только жатып калам. Сүйлөшпөй калам көп нелер менен. Ушинтип калам, бирок ошо өзүмдү өзүм таштап туруп, тоого чыгып кетчү адатым бар. Барып кыйкырып, стресстен нелерин чыгарып, анан эң башкысы ушул ибадатта көбүрөөк. Ошол жерде мен аябай ушу өзүм кармай алгам. Апам айтып берген шолокто келе алат го кээ бир. Ошондой эле да меники. Шолоктоп, не дертим болсо бүт баарын айтып чыгарып алчу нем бар. Адатым бар. Орсуна көп эле болду. Акчасы отуп калганда мен дайым эстейм, студенттик кезде эми атам жаңы түрмөдөн чыккан. 84-жылы. Мен тарых факультетин бүтүрүп, диплом жазып аттым. Кудайга шүкүр диплом жазганда баары агайлар, эжекелер макташты. Ушуну кандидат диссертация кылып, кандидат наук болсоңуз болот экен деп, Кытай боюнча жазган деп. Кудайга шүкүр Кытай менен кече Сады Жапаров барып, мамилени анан да бетер жакшылатты, чындады. Кытай боюнча ушуну мен жазганмын. Кытайдын тышкы саясаты деп. Ошондо диплом жазып атканда кыйналып кеттим, акча жок. Бутылкалар топтоп бутылкалар тапшырчу элем. Бир күнү анда пакеттер жок эле. Ачык сеткалар эле. Жай жиптен токулган. Ошо бутылкалар салып кетип атсам, атам апам келип калыптыр. Улугуз диплом жактап атат деп. Мен көрбөй калыпмын. Бир маалда такси менен келип атып, машина токтоп калды. Ичинен балам деп апам чыгып чыкты. Бечара балам деп айтып калды. Ошондо бир сетка бутылкалар тапшырган кетип аттым эле. Анда 20 тыйын бир бутылка. Анан ар каникулда иштечү элем. Атам түрмөдө отурганда. Ошондо урсун эле, анткени агам Бишкекте студент политехте. 6 баладан эң чоңу мен 8 класста. 8 класста баштап, энем болсо 5 класста экөөбүз тактай складта иштечү элек. Жана жашык жасачу элек, Алматыда турган жашыктарды жасачу элек. Биринчи айлыгым алып келгенде апам ыйлап, эртең атаңа түрмөгө жазып берем дейт. Ушу балдарым бизди багыш баштады деп. Мен 8 класста элем, анда 15 жашта элем. Кийинки жылы уже штукатур маляр болуп, сырдап жүрчү элем, ал үчүн айлыкты алдым каникулдарда. Андан кийин бетонщик болуп, бетон куйдум 9 класс каникулунда. Ошентип өзүм армияга кетип атканда ушу Бишкектен кеттим, Ленинский район депутат коюп атпайбы, ушул жактан кеттим, анткени азыр Ташабат бар го, ошол заводдо иштечү элем, үй куруучу болуп. Бирок военкомат биз Ленинский военкомат эле, генерал Дайыр Асанбаев эле. Чачым бул жерге чейин, ну погоди окшош элем да, тизи 33 сантиметр, багалеги 37 сантиметр, 38 сантиметр. Военкоматка келиптим да, генерал менен тургузуп алып, бул кто такой деди да. Айттым, до призывник Эргешев десем, полчаса дейт, жарым саат берем дейт. Чачымды кыскартып кел дейт. Парикмахерский чуркадым. Кандай прическа? Билем, генерал урушуп атсам, давайте полбокс кылып беребиз деп, азыр жаштар кайра ошо мода келиптир. Полбокс кылып алып берди. Келтирип, товарищ генерал деп, буйругуңузду аткардым деп, анан айтып калды. Сен 6 айга кечип калсың. Сен түрмөгө отургузайынбы, же барып марка алып келесиң дейт. Жана открытка дейт. Маркасы открытка бар эле, военкомат повестка жөнөтчү эле, армия чыккыласын. Ойлоп көрсөм, түрмөгө отуруп калсам, мен 6 ай ичинде Украинага окуга кетип калдым эле. Кийин чейин принцип бүтүп калыптыр. Анан дезертир отурсайын деп турмага кой деп коркуп кеттим, түрмөгө отурушун кылам. Мен 100 почтовый открытка берейин, жолдош келип алсам, чурка дейт. Киосктарда көп болсо 5тен 10 эле открытка бар экен. Чурка ушул Ленинский районда азыр ал Сыдыгали көчөсүнөн баштап Пишпекке чейин чурка киосктардан 5тен 10 открытка 100 открытка алып бердим. Анан ушул армияга ошо Ленинский военкоматтан Бишкектен кеткенмин. Эми мындай эскерилер көп эле, бирок анан кийин орсунулу болгондо эми албетте ата-энең өлүшү, жубайың өлүшү, анан мен үчүн энемди түрмөгө отургузуп койгону биринчи президент учурунда. Анда эң катуу оппозиция элем Текебаевди айтчу эле.
Bakir Tosun deydi. Sen beni aşağı ötüp kettin. Bir ekin görürsün. İnimi qamak bolganda jana ekинчи класста turчу элем. Балконго наркотиктер ачылды балкон. Уртуп коюшуп аны маскачанда кирип келишти. Мен Ленинградта меш парламенттик ассамблея жүрчүмүн. Звонканы келсем 15 жыл баламды камап коюшуптур. Жана башына пакеттер кийип урлап тепкилеп мойнун алып кол койдурушуп аткан экен. Ушул орусуна болду. Ошондон кийин балконда мен жана айнек коюп туруп, балкондорумду жаап, азырда баарын айтам, ким экинчи, үчүнчү этаж турса, айнектер балкондор ачык болсо, айнектеп койгула. Болбосо, Кудай сактасын, арам ойлуу милициялар бар экен, алар таштап коюшу мүмкүн, үйүңө кирип кайра камап, сени акча өндүрүшү мүмкүн, же камап коюшу мүмкүн. Ошон үчүн айнек кыймат эмес, пластик айнектер көп. Айнектеп кой, тынч жашай бер биякта. Ошол орусуна болду, анткени күнүнө мен жогорку кеңештин сессиясына жүрөйм машинада. СИЗО биринчинин жанына өтөм, дайыма илим элестейм. Мен жогорку кеңешке кетип атам. Илим болсо камерада отурат. Сизде оң камера деп. Ошо илим жүрөгү ооруп, ишемикалык оору болуп туруп, туберкулез жуктуруп, Кудай шүкүр мына азыр 7-чи жолу жүрөгүнүн операциясы болду. Шайлоо жардам берем деп атканда. Бирок шайлоонун биринчи күнүндө жүрөгү кармап, кардиологический центрден жүрөгүн токтотуп, кайра электрошок менен тирилтип 7-чи жолу операция болду. Анан ага мен сага жардам бере албайм, кечирип кой деп азыр кетти. Өз кичинекенине. Ушинтип энимди оорутуп алдым саясатты. Уулум да ошо биринчи жолу 15 жашта отурган психикага мындай кичине таасир кылат экен ал. Ошентип бул орусуналар көп эле болгон. Анан көп эле ойлойт экен, саясатчы болуп асмандан эле түшкөн же дипломат асмандан түшкөн. Жок. Мен 8-чи класстан баштап иштечү элем. Андай чоңдор менен кошо. Ага чейин пахта терим боюнча бул жерде сыноо деп айта албайм. Өчөчүлү пахтаны көп терчкен да. Мен менен кошо орус класста Жумабаев Жора деген Молдован досум бар эле. Ал эми кедей билдим, 12 бир тууган эле. Акча жетишпейт. Пахтаны окумуш керек да. Мен өчөчүп алып, мени пахтаны кыйын терчкен да. Дайым экинчи орун алчу элем. Анан тамектер боюнча эми биякта өзүм, анткени бүт туугандарым аяп, анда уже 10-чы класс бүтүргөндөн кийин тамекини мындай жалбактан сындырып, терип, аны үзүп тапшырганда 22 килограммдан пресс кылчу элек. Ошондо да ушу бүт туугандарым аяп өзүм көбүнчө оор жугушту өзүм алчу элем да. Бул сыноо эмес. Бул азыр ойлосоң жакшы да, бул бүт туугандарым менен болгон мектепте окуганым. Оор сыноолордон бири эми мына ушул жакындарынан айрылганың, анан балаңы бүт тууганыңы түрмөгө отургузуп койсо, ушуна кыйын болот экен. Азыр болсо мага ойлонуп көрсөм, байбичем жеп атканда орусуна болду. Анткени балдарым уже чоңоюп калган. Аларды карашым керек. 8 жыл үйдө отуруп калган бул орусуна эмес. Анткени мен жана Раматылык Бекмамат Осмонов агабыз айткандай, жумуш жок жүргөнүн бирдикеси жакшы экен дейт. Дос душманды ажыратып каласың кейде. Достор келет, душмандар келбейт экен деп. Же калп эле досторду билип аласың экен деп туруп. 8 жылда көрдүм мен. Алла Таала сыноо берди. Эгер мен намаз окуп калсам, алкаш болуп кететим. Көбү жумуш жок отуруп алкаш болуп кетип атат. Же болбосо сыылып өлүп калып атат. Мен болсо ошо намаз мени сактап атат. Анткени туура эле айтылат экен, жамандык нерсени сактай турган бул намаз деп туруп коргоп турат экен да.